Даамдуу пиццалар бүгүн менин ашканамда жасалат. Видеосу кызык болгон болсо аягына чейин көрүп сактап алсаңыздар болот. Рецепти албетте акысыз. Мини пицца аталыштагы майда даамдуу пиццаларды бүгүн биргеликте сиздер менен кандай жасалат сыры менен бирге бөлүшөм. Бул жерде 5 пиццанын түрү болгондуктан видео бир аз узунураак, сүйлөнбөй жөн көрүңүздөр. 800 грамм un керектеле жана жылуу сууга бир аз сүт аралаштырып аласыздар. Таза сүткө жасалбайт. Сахар, туз жана ошондой эле суу, май, дрожж керектелет. 2 чоң кашык сметана кошуп коюңуздар. Эгер бар болсо, жок болгон болсо шарт эмес. Менде кичине крышасы тайып калган сметана бар экен, ошону кошуп койдум. Бардык кошулмаларды кошуп алгандан кийин жумшак кылып камыр жууруп аласыздар. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес. Даяр болгон камырга бир аз бетине суу, май себелейсиздер дагы. Камырды бирдей калыпка келгенче дагы жууруп, андан соң бетине баштык менен жаап 1 саатка жылуу жерге алып коесуздар. Ага чейин фаршты даярдайбыз. Майда аз эле коесуздар жана керегинче фарш, бир пияз, татымына жараша туз жана ачуу перец кызылынан кошуп туруп, жакшылап кууруп аласыздар. Жакшы куурулуп болгон соң бир аз суу куюп демдеп коесуздар. Соусу тартылганда сиздердин фаршыңыздар даяр болгон болот. Өтө улуу отто жасабайсыздар. Орточо отто кууруп алсаңыздар болот. Даяр болгон камырларды 300 граммдан бөлүп жасап алдым. Эгерде сатыкка даярдайм деген болсоңуздар 150-200 граммдан жасап алсаңыздар болот. Андан соң соуска ачуу кетчуп жана майонез, кызыл мурч, кара мурчту салып туруп жакшылап аралаштырып алдым. Биздин соусубуз даяр болду. Биздин даяр болгон камырларыбыздын баарыны дал ушундай жука кылып жайып аласыздар. Жука жайганыбыздын себеби 10 мүнөттүн ичинде бышап турган өзгөчө пиццалар, ошондуктан камырды жукарак кылып четине бир аз форма берип койсоңуздар болот. Дал ушул видеодо көрсөтүлгөндөй. Андан соң биздин духовканын эки тарабын бирдей иштетип, эң күчтүүсүнө коесуздар. Эми жакшылап көңүл буруңуздар, бул жерде начинкаларын салып баштайбыз. Соусту алгач эки тарапка бирдей кылып салып аласыздар. Сырдын эки түрү кошулду. Бул жерде моцарелла жана сулугуни деген сырларды аралаштырып коштум. Көргөнүңүздөрдөй биринчи слойго сыр, андан соң биздин даяр бышырып алган фаршыбыз жукалатып эле жайып аласыздар. Бул өтө көп пиццаларга жетет, ошондуктан өтө калың эмес, жука кылып эле кайра үстүнө сырдан себелеп коесуздар. Экинчи слойго ачуу перец, помидор, колбаса, туздалган бадыраң ушуларды коштум. Бетине сырдан себелеп коесуздар. Бул өтө даамдуу пицца болуп даярдалат. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ачуу кошулган пицца өзгөчө даамдуу болот. Бул болсо биздин 3-чү пиццабыз. Сиздерди адашып кетпесин деп видеонун астына канчанчы пиццаны жасап жатканыбызды жазып калтырып коюп жатам. Текстте дагы ошо биринчи пицца, экинчи пицца деп рецептин жаздым, сиздер адашпагандай болуп. Биринчи слойго сыр жана колбаса, помидор кошулат бул жерде. Полгорки перец кошулат жана туздалган бадыраң и бетине моцарелла сырыны теркадан чыгарып коштум. Аябай улуу отто биздин духовка асты үстү бирдей иштеп жатат. Менде эң күчтүүсү 250 градус экен. Ошо 250 градуска асты үстүн бирдей иштетип туруп койдум. 10 мүнөткө жетпеген убакыт эле пиццам аябай сонун болуп бышып чыкты. Бул болсо биздин 4-чү пиццабыз. Бул пиццага биринчи эле соусту жагабыз, андан соң фарш, полгорки перец, помидор, туздалган бадыраң, жогоруда даярдалган азыктардан аралаштырып коесуздар дагы. Бетине моцарелла сырыны кайрадан теркадан чыгарып кошосуздар. Кааласаңыздар үйүңүздөрдө бар азыктардан кошсоңуздар болот, бирок бул рецептти алмаштырбай дал ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Өзгөчө даамдуу пицца болот. Бул болсо биздин 5-чи пиццабыз. Пиццаны дал ушундай вилка менен тешикче кылып алабыз, ичи батпышы үчүн. Андан соң соустарды сүйгөп, бизде бар нерселерди кошуп коебуз. Помидор, туздалган бадыраң, полгорки перец, колбаса дегендей сырды бетине теркадан чыгарып туруп эле духовкага киргизип коебуз. Биздин биринчи, экинчи пиццабыз даяр. Азыр мен сиздерге камырын да көрсөтөм. Аябай жумшак, сонун болуп бышкан. Өзгөчө ушул рецепт менен даярдап көрсөңүздөр, кийинки ирет сиздер пицца сатып албайсыздар, кепилдик берем. Анткени өтө даамдуу, сонун пицца болуп даярдалат экен. Бул рецептти сактап алыңыздар, керегинче жасап жей бересиздер. Ашканаңыздардын менюсуна кошуп коюңуздар. Бул жогоруда биринчи, экинчи пицца деп жасалган фарш менен
жасалган пицца. Негизи мен пиццалардын атын өздөштүрө бербейм. Мен үчүн баары эле пицца. Көрүп турганыңыздардай наны жөн эле булочки болуп, сонун болуп бышкан. Андыктан достор, рецептти жоготпой сактап алыңыздар дагы. Мени белгилегенди унутпаңыздар. Комментарийди сөзсүз түрдө калтырып кетиңиздер. Бул болсо экинчи пиццабыз. Биринен бири даамдуу, сонун пиццалар болуп даярдалыптыр. Мага окшоп сразу эле бешөөнү бир жасабаңыздар. Бирден, экиден жасап, чоңураак, кичирээк кылып, анан акырындап көбөйтүп алсаңыздар болот, Баарын анан жасайм деп атадан жасап бүткөнчө мени урушуп жүрбөгүлө, кайдан гана көрө калдым эле, кайдан гана айта калдың эле, сенин аксуура деген анан кийин сүйлөп жүрбөгүлө. Андыктан достор, шартыңарга карап, убактыңарга карап жасай берсеңер болот. Биздин баардык 3-чү, 4-чү, 5-чи пиццаларыбыз дагы даяр болду. Баардык рецепттерди мен текстте 3-чү, 4-чү, 5-чи деп жазып калтырып кетем, сиздер адашпагандай болуп. Эң башкысы камырыны туура жасап алсаңыздар эле, калганы оп-оңой. Болгону 10 мүнөттө даяр болот биздин пиццалар. Начинкаларыны алмаштырып, өзгөчө пиццаларды дагы жасай берсеңиздер болот. Бул мини пицца деп аталат. Кааласаңыздар магазинге өткөрүп деле иштесеңиздер болот. Баасын мен билбейм, калькуляциясына. Андыктан өзүңүздөр эсептеп чыгара бересиздер. Эң башкысы граммдардан адашпасаңыздар болот. 150-200 граммдан өткөрүшөт магазинге. Бул жерде 300 грамм чоңураак пицца. Ошондуктан өзүңүздөргө карап жасай бериңиздер. Бул жерде баардык камырлар сонун, жумшак булочки болуп калган. Сүттү нак кошпойсуздар, бир аз жылуу суу аралаштырасыздар. Андан соң камырды жакшы көптүрүп аласыздар. Экинчи секрети. Үчүнчү секрет, духовканы эң күчтүүсүнө коюп бышырасыздар. Бул рецепттерим даяр болгончо мага чалышып, Акзура мага айтып койчу, мындай эле ооз экеле айтып койчу, мен жасай калайын, жей калайын деген эжекелер толтура болду. Мен барыңыздарга эле бир эле видео менен түшүндүрүп берүүнү туура көрдүм. Андыктан сабыр кылып туруңуздар деп айттым эле. Эми ушул видеого карап жасап жей берсеңиздер болот. Шашма эжекелер көп менин баракчамда. Мага эле берип койчу, дейт. Мен сатпагандан кийин рецепттерди барыңыздарга бирдей эле акысыз эле түшүндүрүп берем. Ошол достор, көргөнүңүздөр баардык пиццаларыбыз даяр болду. Дал ушундай ар түрүнөн тизип алып туруп, ысык чай менен иче берсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Акзура ашканасы болду.